Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Эл биздин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Ньюту телекомпаниясынын дарегине Дамира Жумалиева аттуу жаран телефон чалып уулу Алымкулов тынчтыктын абалы азыркы тапта абдан оор болуп жатканын, колдоого муктаж экенин айтып, жардам сурап кайрылган. Алымкулов тынчтыктын абалын билүү максатында Бишкек шаарындагы Дордой 2 конушунда убактылуу ижарага алган үйдө жашап жаткан Алымкуловдордун үй бүлөсүнүн шарты менен жеринен таанышып, төмөнкүдөй көрүнүшкө күбө болдук. Мен ушул баламдын ооруганына 5 жылдан ашып баратыр. Башында гепатит Б менен ооруганбыз. Инфекционный больницага 2 жолу жатып дарыланып чыктык. Бир жаттык, 40 күн жаттык. Анан кийин ортодон бир 3 ай өткөндөн кийин кайра бардык. Кайра дагы 1 айдан ашык жаттык. 2 жыл ошо инфекция менен байланышып, дарыланышып жүрдүк. 2 жылдан кийин дагы катуу ооругандан кийин балам барсам, эже биздин колубуздан келбейт. Баланын боорундагы көк боор мешайт этип атат. Көк боорун алып салгыла, операция кылып деди. Мен республиканский больницага бардым, хирургия жагынан, ошол жагынан алат дегенден бардым. Барсам, ал дагы врач унутуп койдум. Неме деди? Азыр бизде илгеркидей заман эмес деди. Илгеркидей заман болсо азыр басага алып көк боорун алып салмакпыз. Азыр деген жаңы метод чыгып атат. Индийский дарылар менен дарылашып атат. Ошо менен эле вирустарын жок кылып атат деди. Силер Чо Владислав деген профессор, корейский бар, ошого баргыла деди. Эгерде ошол көк боорун алып салгыла десе, анда биз көк боорун алып салабыз, келгиле деди. Жок, мен өзүм дарылайм десе, анда ошо менен дарылагангыла деди. Биз барсак, баланы көрдү, акыбалын көрдү дагы, жаш экен, болуп кетиши мүмкүн, мен дарылайм деди. Ошо менен Чо Владислав деген профессор менен 2,5 жылдан бери дарыланып келатырбыз. Жалаң индийский дарылар менен дарыланып. Ошондо айтты бизге, чыдайсыңарбы мен дарыланганга деди, башында, эң башында. Чыдасаңар дарылангыла, анан орто жолдон таштап койсоңор, андай эффект болбойт деди. Биз чыдайбыз дедик, дарыланабыз дедик. Ошондон баштап эле ушул күнгө чейин ошо Чо Владислав менен дарыланып келдик. Айына орто эле эсеп менен 60 миңдей кетип атты. 1 айга. Анан 2 жолу анализ жазып берет. Анализдин эң эле арзан 10 миңден болуп атты. Ошо мен жалаң ошо менен дарыланып келдик. Ошонун алдында эле балам анализ барып тапшырып келди. Жашынакай эле басып туруп жүрчү. Бирок слабость бар болчу. Анан анализ тапшырып келди, келгенден кийин эле кровать этип кетти. Кровать эткенде эле больницага алып кеттик. Мамакеевке жаттык. А жерде кровать эткенди токтотушту. 10 күндөй жаттык. Анан эже биз кровать эткенди токтоттук. Эми силердер спецбольницага барып, үзүлгөн тамырларына кольцо койдургула, операция болосуңар деди. Кайра спецбольницага келип, а жерде 10 күн жаттык. 8 тамыр үзүлүптүр. Эже кольцо койдук 8 жерине деп, баламды дарылап, анан эже сырыс печем балаңыз. Уже сиздин балаңызга биз тараптан жардам жок. Только эле пересадка балаңызга деди. Биз колубуздан келгенин жасадык. Эми мындан кийин жасай албайбыз. Пересадка деди. Ошо менен баламды больницадан чыгарып коюшту. Келериңде дүнүйө суун арыкка бургандай, төрүңдө жолборс тургандай, кетериңде дүнүйө арыктын суусун тарткандай, жолборсту капкан чапкандай деп улуу апыс барып айтып өткөндөй, мезгилинде тынчтык ата-эне бир туугандарынын тиреги болуп, өз үй бүлөсүнүн төрүндө жолборстой тутунган караан эле. Эми минтип азаптуу ооруга чалдыгып, капкан чапкан жолборстой калдайган элдин колдоосуна зар болуп, калың журтка кайрылып, Алланын жазган тагдырына моюн сунуп, шыпты тиктеп жалооруп жатат. 1985 жылга буламын. 2014 жылдан бери ооруп, ушул ооруга чалдыгып калганмын да. Ушул оору менен күрөшүп келатамын. Бирок алышып келдик семья менен. Өзүмдүн эн атамда бир туугандарым бардыгын мен көзөмөлдөө үчүн барды. Ушу энеме рахмат. Ennemle ilaçkım gelmeyip mi? Ennem
Аллах үчүн өзүм алышып келдим. Бирок мен кыргыз элиме кайрылат элем. Колумда барлар суранам, жардам бериңиздер. Ненем нереси эле меним. Бирок биздин Кыргызстан да врачтар бар экен, аппараттар жок экен. Биздин Кыргызстанда врачтар республиканскийге жаттым, инфекционныйга жаттым, Мамакеевке жаттым, спецбольницага жаттым. Врачтардын бардыгын дарылашты, бирок мен байкашымча билишпейт, эч бири билишпейт. Кыргыз элиме айтайын, гепатит ооруган ооруларга аракетин жүгүрүп, ишенбегиле суранам сиздерден. 2014-жылдан бери алышып келатам. Эч ким ишенбей, дарысы жок. Просто аракет кылып эле чет мамлекетке барып дарыланып келгенге болот мүмкүнчүлүк кыргыз элимде. Мага окшогон ооруган адамдар бар. Чалдыккандар бар. Бирок ошол аракет кылсын. Бирок кыргыз элиме кайрылат элем. Алла Таалам ыраазымын. Алла Таалам ушул убакка чейин алып келатат. Ар бир пенде баласын эртең кандай тагдыр күтүп турганын айтуу кыйын. Тынчтыкта бул азаптуу ооруга чалдыкканга чейин өзүн өзү куштай таптап, тойгундай сергек алып жүргөн, оору деген көйгөй эч качан оюна келбеген эмгекчил, табышкер жигит болгон. Учурда өз боюна ээ боло албай, кароо күтүп, адам пенде жазмыш буйруган тагдырдын алдында ушунчалык алсыз экенин моюнга алып, тунарган көзөрү менен сырттан кирген адамды үмүттүү карап, улутунуп төшөктө жатат. Мен өзүм эки эркек, бир кызым бар. Эң улуу балам ушул 85-жылы. Жолдошум ушул баламдын азабынан адага ар кайсысын ойлоп, ыйлап сыктап жүрүп, өзүнүн немесин ден соолугунда сал кетирип алды окшойт. Аны бир туугандары карап атат, аны да баланын жанында болбосун, бул боору ооругандан кийин ачууланбаш керек экен. Бир нерсеге кыжалат болбош керек экен. Ошо менен аны бир туугандары алып кеткен айылга. Аны өздөрү бакышып атыр, атасын. Мен ушул баламдын дарыларына акча жетпей, келинчеги иштейт, аныкы жетпейт, кичинекей балам иштейт, аныкы жетпейт. Айлам жок, өзүмдүн айылдатамды кредитке коюп, ушул балама дарыга алып бергенге акча алдык. Андан кутула албай жатабыз. Азыркы тапта бир туугандарым жардамдашты, өзүм бир туугандарым. Ошолордун акчасы менен келип атабыз. Мындан кийинкисине эч шартым жок болуп калды. Индияга барганга, баламдын акчасын тапканга мен эч мүмкүнчүлүгүм келбей калды. Бүгүн ажал менен алышып жаткан тынчтыктын тагдырын акча каражаты чече турган болуп турат. 50 000 Америка доллары болсо, тынчтыктын боорун Индиядан медициналык операция жолу менен алмаштырып, аны аман сактап калса болот экен. Урматтуу кыргыз элим, кайрымдуу карыламан журт, Алланын боорукер пенделери, келиңиздер, ар бирибиз көңүлүбүздөн чыгарып, шартыбызга жараша аз көп дебей акчалай жардам берели. Мүмкүн жакшылыкка себепчи болуп, биз берген каражат жаш жигиттин өмүрүн сактап калар. Келинче жылбайт жанынан. Ошол карап атат бардыгын. Күндүз жумушуна иштейт, кечкисин швейныйына иштейт, таң атканча уктабайт. Кайра эртең менен жумушуна кетет. 1 жылдан бери ошентип иштеп атат келин. Врачтар айтып атат да, Индияга барып операция кылсаңар 100% гарантия бар деп жатат да. Ошон үчүн эли журтума кайрылып атам да. Ушу балама шанс бар экен. Ушу элиме кайрылсам кандай болор экен деп. Кантта бир врач бар экен, элдик дарыгер экен. Ошондон эле мындай чөп жардын эле немелерин алып ичип атабыз. Ичим бөксөрткөнгө ошого кичине жардам берет дейт, иммунитетин көтөрөт дейт. Баспай калганына 2 ай болоюн деп калды. Мурда кичине басып туруп эметчи, өзү басып турчу. 2 айдан бери баспай калдым. Мама, могу жерим үзүлүп кетчүдөй болот депти. Азыр өзүнүн курсагын өзү көтөрө албайт да. Турса эле ыйлайт.
мама муну жагым жарылып кетчүдөй болуп атат деп. Анда санда приступ болуп атат. Тырышып курсагын көтөрүп баса албайт. Жаткан жеринен туалет кылабыз. Күнгө чоңоюп атат. Демин да кыстырып атыр. Анан приступ жок болчу, 2 күндөн бери приступ болуп атат. Мурда ушундай болчу да, оор үйлүк кезинде. Өзү үчүн аябай көп кам көрчү. Өзү үчүн эмечи, тамак чекчи эмес, эч нерсе иччи эмес. Өзүн өзү таза, өзүн өзүн караган бала болчу. Анан кийинки ооруп калгандагысы. Эч качан Кудайым пендесин ботом деп ыйлатпасын. Бул эненин зарлап, үмүттүү ыйлаганын көрүп туруп, сай сөөгүң сыздайт. Кандай гана аянычтуу тагдыр, караң күн ишиң түшсө мартка түшсүн демекчи кыргыздын кайрымдуу март жигиттери бул үмүттүү жол караган оорукчан бир тууганыңарга кайрылып кол сунуп өткүлө. Садака баледен сактайт. Бүгүн сиздин оорукчан адамдарга берген жардамыңыз эртең сизди жана сиздин жакындарыңызды асмандан жерден күтүүсүз келчү балелерден сактачу коргон болот. Бул жак менин жолдошум болот, Алымкулов Таштак Турузбекович. 2015-жылдан баштап ушу гепатит менен ооруган. Гепатит Б деген диагноз чыгарып берген. Анда биринчи карманды ушу острый болуп кармады 2015-жылы. Республиканский больницага жаттык. 1 ай 10 күн жатып дарыланды. Андан жакшы эле чыкты. Андан диета кармайсыңар деди. Бирок эми баары гепатит болгон, гепатит Б деген бул кандагы вирусный оору экен да. Ал уже вирус бир киргенден кийин уже жок болуп кеткен да. Жакшы болуп эле иштеп жүрдү жолдошум. Жаш болуп дагы көздөң жумушка алаксып эле диетасын кармап атты, бирок дарыларын ичип атты. 2 жыл өткөндөн кийин, мындан 2 жыл мурун уже кышында грипп болот этти, грипп болуп ооруп. 1 жумадай жатып калды үйдө дары ичип эле. Ошондо осложнение күчөп кетти. Уже биз больницага барганда эле Бга Д кошулуп калыптыр деди да. Гепатитти пресироз деп чыгарды да, анда диагнозду пресироз деп койду. Сирозго өтө элек деди. Анан ошондо биз ГОСко дагы чуркадык, тааныштарды салып, анан частныйларга дагы көрсөттүк. Эми азыр Кыргызстанда көбүнчө частныйлар эле жакшы дарылайт деп. Ошо кровотечение болгондон уже боор иштебей калды да, анан ичкен тамак ашы жидкостьм бар, уже ичине кетип баштады да. Анан черезден азыр альбумин сайдыртып, уже 2 айдай болуп калды да. Эми уже альбумин сууларды кетирет экен да, аны постепенно деди. Ал уже алы жетпей атат, черезден сайдыртып атам да. Черезден 3,5 миң сомдон алабыз бирөөнүчү. Андан тышкары эми пересыткага чейин деп ар ким ар кандай айтат экен да, цирроз мындан жакшы болот, тигинен жакшы болот. Кулагым эмнени уксашса ошонун баарын кылып келатам азыркыга чейин. Биз 11-жылы үйлөнгөнбүз, 15-жылы ооруду. Демек азыр учурда канча каражат жумшап атасыздар бүгүнкү күндө? 35-40-ка чейин барат. Андан кийин черезден альбумин сайдыртып атабыз. Ал бир эле альбумин 3,5 миң сомдо скидка менен алып калсаң да. Бир эле альбум менен кылган жокмун, андан башка да уколдор бар да. Именно вирустук иммунитети көтөрө тургандар.
ошолорун бириктиргенде айына 40тан деле ашып кетет, кээ бирдечи ар кандай болот да. Бир айында аз болсо, бир айында көп болуп калат. Өзүңүз кайда иштейсиз? Өзүм ошо гос жумушта иштейм. Султан болчу жигитке Салиха аял жолугат дегендей, тынчтыктын келинчеги Элиза жолдошу ооруп калгандан бери Парбана көпөлөктөө күйөөсүнүн кареги менен тең айланып, карап, күнүмдүк муктаждыктарын чечип келет. Күндүз мамлекеттик жумушта иштесе, кечкисин тигүүчү сектерде иштеп, кошумча каражат таап, жолдошунун дары дармегин камсыздап берүүдө. Бул жолдошумдун классташтары, Москвада иштеген туугандарыбыз бар. Ошолор азыр чуркап атышат, жардам берип, ошол акчаны чогултканга аракет кылабыз депчи. Анан ошонун баары деле чогулушу кыйын болуп атат. Ошентсе деле $50,000 деген айткан оңой болгону менен кыйын эле каражат. Индияга чейин эле мына күнүмдүгү андан көбүрөөк кетип атат. Жардам беребиз деген эли журтка кайрылабыз. Ушу тез аранын ичинде деп атат. Оору деген бул боордуку башкача экен да, башка оорулар чыдап турса болот экен, боор деген өтө эле башкача экен да. Күндөн күнгө тем более бул вирусный гепатит да. Күндөн күнгө вирусу көбөйө берет. Колуңардан келсе эртерээк деп атат. Гепатит менен ооруган адам только диетический тамактарды жейт, свежий тамактарды жеш керек. Кыш болобу, жай болобу, жаз болобу, только фруктыларды алып берем. Турмуштан элер гана кездешпейт. Жаштардын турмушка болгон жоопкерсиз мамилесинен улам ажырашуулардын көптүгүн укканыңда зээниң кейит. Ал эми тынчтыктын келинчеги Элизанын жолдошуна урмат менен жасаган мамилесин, камкордугун көрүп чын дилибизден ыраазы болдук. Элиза кайненеси Дамира менен кайнене келиндей эмес, эне баладай жылуу мамиледе экен. Тынчтык кароо талап кылып баштагандан бери апасы Дамира айылдан келип, шекер десе бал берип, суу сураса чай берип, уулун карап алдынан чыкпай отуруптур. Ал эми Элиза болсо күндү күн дебей, түндү түн дебей иштеп каражат таап, күйөөсүнүн муктаждыктарына жумшап жатыптыр. Жалгыз кишинин иштегенине оору эле, дарылары айына 40,000 болуп атса, Индияга мынча деп айтып беришет экен, ошо Индияга барышы, донордун табылышы, аякта жасап коюп эле кетирип салбайт экен. Жасалгандан кийин 1 ай, 2 ай, даже 3 айга чейин алып калышат экен, качан боор восстановить этип өзүнүн кабылына келгенде анан кетиришет экен да. Операциянын өзү эле $50,000, андан сырткары дагы Жок, ошо кошулуп 50-60 ушундай болот экен да. А эми ошо боор эле ооруса ошондой болот экен. Башка боор ооругандан кийин өтүү көк бооруна бере берет экен да. Алар ооруса ошо акча кошуло берет экен да. Диагнозу бияктан Кыргызстанда андай аппараттар жок. Бул жери деп чыгарып бере турганга, ал только Индияга барганда гана чечилет экен да. Канча кетеричи, примерно ошо боорду алмаштырып баргандары менен ошо $50,000 тегерек деп атат да. Мына ушундай суктанарлык үй бүлөнүн аянычтуу тагдырга кабылган албетте өкүнүчтүү. Келгиле кайрымдуу боорукер инсандар ушул азаптуу ооруга кабылган тынчтыкка кол кабыш кылып жардам берели. Тынчтыктын келечек тагдыры бүгүн сиздердин колуңуздарда. Бул балбалакта ыйлаган эненин көз жашы, үмүттүн жашы. Кайрымдуу инсандарга үмүт артып, каргылданган үнү менен элге алдын ала ыраазычылык билдирип отурат. Үмүтүм бар. Мен үмүтүм мындай мен ооругандар балдар менен байланышып атабыз. Мила деген оштук бала кетти. Ал менен байланышып атабыз. Ал жакшы болуп кетти. Операция болуп. Менин балам деле ошондой болуп жакшы болуп кетет деген үмүтүм чоң. Эми убактылуу кыйынчылыгын тартарбыз. Эми Кудайым өзү оору берди, эми шыпасын эле берсин. Кудайдан үмүт этебиз. Кудайдын астында элим бар. Элимен үмүт этем. Бир Кудайдан үмүт этем. Башка үмүт этер жерим да жок. Ошон үчүн кыргыз элиме кайрылып атам. Боорукер адамдар ушу биздей окшогон ооруларга, жашоодон үмүтүн үзүп бараткан ооруларга жан салып, жакшы сөзүн айтып, жакшы кебин айтып, үзүлгөн үмүтүбүздү улай турган кыргызымдын элине рахмат. Үзүлгөн үмүтүбүздү уласа, ажал менен алышып аткан адамга кол сунса, кимде ким ошолорго рахмат. Ушу балам эле аман эсен айып келсе, мен үмүтүм ошол, үмүтүм чоң. Анткени жакшы болушуп атат баардык эле.
Алымкулов тынчтыкка жардам көрсөтөм деген адамдар экрандагы көрсөтүлгөн телефон номерлерине кайрылып байланышка чыксаңыздар болот. Мен дагы ушул операцияга дейт сүйлөшүп атабыз азыр. Бирок Кудайым буйруса аракетибиз бар. Аракет кылса берекет дейт, Кудай таалам берет. Кудай таалам эч качан тирүү жанды, тирүү адамды эч качан жамандык жакка төртпөйт. Кыргыз элиме жакшылык каалаймын, элиме. Тынчтыкка амандык, ден соолук тилеп, калың элдин колдоосу менен каражат таап, тилегине жетип сөзсүз айыгып кетет деген илгери үмүт менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз.